Saida Mirzoyeva Washington'da iş sapar menen жүрөт. Özbekistan AQShga жумушчуларды мыйзамдуу жиберүүнү макулдашты. Иранга берилген 10 күндүк убакыт аяктады. Трамп бүгүн түнү жер бетинен дээрлик бүтүндөй бир цивилизация жок болушу ыктымал деп коркутту. ICE мигранттарды издөөгө AI'ды колдоно баштады. Аэропорттордо 800дөн ашык адам кармалды. Адылбек Касымалиев Стэнфордко өткөн Амиртай Бексултановду кабыл алды. Саламатсыздарбы? Бүгүн 7 апрель 2026 жыл биз Чикагодан Мурас медиа компаниясынын атынан Америкадагы жаңылыктарды улантабыз. Бүгүн 7 апрелде Вашингтондо Өзбекстандын президенттик администрациясынын башчысы Саида Мирзоева Америка Өзбекстан ишкердик жана инвестициялык кеңешинин тең төрайымы катары AQShnын президентинин Түштүк жана Борбордук Азия боюнча атайын өкүлү Серджио Гор менен жолукту. Кездешүүнүн алкагында бизнес жана инвестициялык маселелер талкууланды. Кечээ 6 апрелде Мирзоева Флорида штатындагы Трамптын жеке резиденциясында Серджио Гор, Трамптын кызы Тиффани Трамп менен да кездешкен. Акыркы убакта Өзбекстан Казакстан менен тең катар Американын Борбор Азиядагы негизги өнөктөштөрүнүн бирине айланууда. Эки өлкөнүн ортосундагы сооданын көлөмү $1 миллиард ашты. Өзбекстан базарында болжол менен азыркы тапта 340 Америка компаниялары иштеп жатат. Быйыл расмий Ташкент AQShга жыл сайын 3000 жумушчуну мыйзамдуу жол менен жиберүүнү макулдашкан. Ал арада Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Трамп уюштурган тынчтык кеңешине да чакырылган болчу. Ал 2025 жылдын ноябрында Америка Өзбекстан ишкердик жана инвестициялык кеңешин түзүү жөнүндө жарлыкка кол койгон. Ал эми 2026 жылдан баштап Вашингтондогу Өзбекстандын элчилигинде президенттик администрациянын өкүлүнүн кызматы киргизилди. Ошондой эле AQShnын Филадельфия, Чикаго, Орландо жана Сиэтл шаарларында Өзбекстандын жаңы консулдуктары ачылуу пландалып жатат. Саида Мирзоева президенттин кызы. Ал 2025 жылдын июнунан бери Өзбекстан президентинин администрациясынын жетекчиси. Бүгүн Иранга берилген 10 күндүк убакыт соңуна чыкты. Дүйнө коомчулугу азыркы тапта эми мындан ары эмне болуп кетет болду экен деп тынчсызданып турган чак. Президент Трамп социалдык барагына бүгүн түнү бүтүндөй бир цивилизация жер менен жексен болгону турат. Бирок мен аны каалабайт элем. Бирок иш ошого баратат деп жазды. Израиль менен AQSh Ирандын мунайын экспорттой турган эң маанилүү аймагына Харк аралына сок курду. Бул арал аркылуу Ирандын мунайынын 80-90% четке сатылат. Ошол эле учурда бул жерде мунай сактоочу ондогон ири кампалар жайгашкан. Акыркы суткада Иранда Израилге сок куруп, андан орус тектүү үй бүлөдөн 3 адам каза болгондугу кабарланды. Согуш башталгандан бери Израилде 20дай чакты адам ок кошту. Бир күн мурда болсо AQSh менен Израилдин Иранга чабуулу күчөгөн. Ал ирет өлкөнүн батышындагы мунай заводу өрткө чулганды. Иран болсо жооп катары Бириккен Араб Эмиратындагы AQShnын базасын бутага алып, андан Американын ондогон аскерлери жаракат алган. Каза тапкандар да бар. Ал арада кечээ президент Трамп маалымат жыйынында шейшемби күнгө чейин Ормуз кызыгын ачпаса, Иранды тозок отуна чулгайм деп билдирди. Анын айтымында, эгер текши бомбалоо башталса, Иран бир күндө жер менен жексен болот. Кыйраган шаарларын кайра курууганда
Irandın beri degende 30 yıl uaktısı ketmekçi. AQSh'nın al arada soğuş çıgındары 36 gün içinde 42 milyard dollardı tüzdü. Эми мигранттарга байланыштуу жаңылыктар. AQSh'da аэропорттордо 800'дөн ашык адам кармалгандыгы белгилүү болду. AQSh'нын иммиграциялык кызматы ICE, авиациялык коопсуздук кызматы TSA'дин маалыматтарын колдонуп, 800'дөн ашык мигранттарды камакка алгандыгы белгилүү болду. Бул тууралуу Reuters өз ички булактарына таянып кабарлады. Трамптын экинчи президенттик мөөнөтү башталгандан бери TSA иммиграциялык кызмат ICE'га 31 миңден ашык жүргүнчү тууралуу маалымат бергендиги белгилүү болду. Бул маалыматтар иммиграциялык мыйзамды бузушу мүмкүн болгон адамдарды аныктоо үчүн колдонулган. Эки кызмат тең AQSh'нын ички коопсуздук министрлигине карайт. Студенттер жана балдары бар үй бүлөлөрдү кошо алганда учакка отураар алдында кармалган учурлар коомдук резонанс жаратып жаткан чак. Ошол эле маалда ICE эми мигранттарды жасалма интеллекттин жардамы менен издей баштагандыгы белгилүү болду. American Immigration Council уюмунун талдоосуна ылайык, AQSh'нын иммиграция жана базы кызматы ICE ай сайын 10 миңдеген иштерди жеке компанияларга өткөрүп берүүдө. Алардын милдети болсо адамдарды мүмкүн болушунча тезирээк табуу, масштабта таасирдүү, потенциалдуу түрдө 1 миллиондой адам бутага алынды. Бардык маалыматтар андан соң жасалма интеллект менен анализделип чыгат. Ал арада Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев Америка Кошмо Штаттарындагы Стэнфорд университетинде бакалавриат программасы боюнча толук гранттык окууга ээ болгон Амиртай Бексултановду кабыл алды. Касымалиев Амиртай Бексултановду дүйнөдөгү эң абройлуу университеттердин бирине ийгиликтүү өткөнү менен куттуктады. Бул жетишкендик даярдыктын, максатка умтулуунун жана билимге болгон чакырыктын жогорку деңгээлин белгилейт. Бул Амиртайдын ата-энеси үчүн гана эмес, өлкө үчүн да чоң сыймык. Мындай мисалдар окуучуларыбызды билимге умтулууга жана максаттарына жигердүү жетүүгө шыктандырат деп эсептейм. Амиртайга чоң ийгиликтерди каалайбыз, деди төрага Касымалиев. Маалымат үчүн айтып өтсөк, Стэнфорддо толук окуу акысы 1 жылга 68 миң долларды түшөт. Мындан тышкары буга башка да чыгымдар кошулат. Атап айтканда, жатакана, тамак-аш жылына 22 миң долларга айланат. Башка да кошумча 5 миң доллардай чыгымдар бар. Ошондо болжол менен 95 миң доллар же бул 8,5 миллион сом. Стэнфорд өз кезегинде жоомарт финансылык жардам программасы менен да белгилүү. Окуу жай жылдык кирешеси 100 миң доллардан төмөн болгон үй бүлөлөрдүн балдары үчүн окуу акысын, жатакананы жана тамак-ашты толугу менен жаап берет. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер Америка жаңылыктарына күбө болдуңуздар. Менин атым Кубат Оторбаев. Биз менен болуңуздар. Ал үчүн сиздер YouTube'дагы биздин жаңы ачылган барагыбызга катталып, колдоо көргөзүп, лайк басыңыздар. Кандай темаларга биз көбүрөөк кайрылсак болот? Сиздер үчүн Америкада эмнелер кызык? Ушуга өзүнчө токтолуп, сиздер пикир, сунуш жазыңыздар. Анын негизинде биз кийинки программаларыбызды даярдайбыз. Сак саламатта туруңуздар.